Улуу жибек жолунун боюнда Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын чектеш аймагына жакын жерде курулуп жаткан ат башы эл аралык соода логистикалык борбору ишин баштаса, бир канча өлкөлөр менен соода жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Муну менен катар бул жакта бир нече ишканалар дагы ачылганы турат. Эгер алар ишин баштаса, 1000ге жакын жумуш ордулары түзүлөт. Мындай мүмкүнчүлүк Нарын облусунда биринчи жолу жаралууда. Кара суу айылынын тургуну Аскарбек Жакыпов көп убакыттан бери соода сатык менен алектенет. Мындан улам бул тармактын түйшүгүн жакшы түшүнөт. Бишкекке барып товар алып келмей, ага кетирген убакыт, алыс жол болгондуктан жол кире акысынын көптүгү, ошол сыяктуу түйшүктөр менен коштолуп өзүнө түшкөн пайда анча деле эмес. Эми бул логистикалык борбордогу соода аянтчасынан орун алып, ишин улантсамбы деп турат. Соода борборлорун көрүп, өзүмө да бир соода кылганга бир жай менен таанышсамбы деп келгем. Азыр көрдүм, аябай сонун курулуп атыптыр. Мен келечекте ойлойм, ушул ат башынын көп көйгөйлөрүн чечкен орун болот деп. Жакшы, аябай таанышып чыктым ангарлары менен. Буюрса, жанагы Казакстандагы Харгостогудай болгон чоң жай курулчудай болуп турат. Мына бул эки кампанын биринде жакынкы күндөрү 2 жана 3 буттуу мотоциклдер куралганы жатат. Тышкы инвестор менен келишим түзүлдү. Жакынкы күндөрү заводдун шаймандарын орнотуу жумуштары башталат. Ал жумуштарга дагы жакынкы айылдын тургундары тартылганы турат. Белгилей кетсек, буга чейин аймакка ушундай эле логистикалык долбоордун курулушу башталмак. Бирок айрым адамдардын жеке кызыкчылыгынан улам долбоор ишке ашпай токтоп калган. Эми ички инвестор баштаган бул ишти айыл эли колдоого алууда. Эми кириши абдан жакшы болбойбу? Канчалаган иш орундар берип алгондор бир 1500-2000 киши орношот. Анан элге жакшылык болуп калат. Мындан мурун эле болгондо эмчекти өсүп өнүгүп калмакпыз, жакшынакай болуп эле. Анан карабайсың, бел түшүнбөй, жаштар ошондо бүт. Турциядагысы бар, Америкадагысы бар. Ушул эле айылдык, Россияда, Казакстанда көп эле болуп атпайбы? Үйлөрүнүн кашында болот да, тиги. Мигранттар жүргөндөр. Чыллаган киши жок. Кап да эле баягы бакырып өкүрүп жеттеп келгендин баардыгы эле кийин түшүнүп алып, бекер кылып туруп деп кийин өкүнүп жаман эме болушпадыбы элдер. Өлкөнүн маанилүү долбоорунун бири болуп эсептелген логистикалык борбордо товар сактоочу кампалар, унаа базары, тигүүчү цех, мал союлуучу жай курулууда. Эң негизгиси сырттан келген жана башка өлкөлөргө бара турчу жүктөр ушул эле жактан бажы көзөмөлдөн өтүп, дүйнөнүн ар тарабына тарайт. Ал үчүн дагы эл аралык стандарттарга жооп бере турчу бажы көзөмөл пункту жайгашты. Жеринде жергиликтүү 2 банк дагы иш алып барат. Мамлекеттик бюджетке түшө турган акчанын көлөмү көбөйөт. Себебинде биз ошол башка жактар менен кетип аткан транзиттик жүктөрдүн баарын ушул жака чакыра алабыз. Бизде бардык шарты бар. Ушундай келгиле биз аркылуу ошо өзүңөрдүн жүктөрүңөрдү башка жака ташысаңар болот деп. Ошол эле өндүрүшчүлөр келип ушул жерден жеңилдиктер менен эле баардык товарларды алып кетип башка жака чыгарып кеткенге да мүмкүнчүлүктөр болот. Брокерлик конторалар, камсыздоо компаниялары, андан тышкары ушул эле коридор менен өзүңөр билесиңер, Кашкар аркылуу биз Пакистандын коридору менен ошол жанагы бул Персид араларында булуңдарга чыксак болот да. Бул соода логистикасынын жалпы жер аянты 70 гектарды түзөт. Учурда 10 гектар жерге курулуштар жүрүүдө. Ошол тапта 1 миллион АКШ доллары сарпталган. Ал эми Нарын эркин экономикалык аймагынын карамагындагы бул долбоор алдыда дагы бир топ чет элдик жана ата мекендик өндүрүшчүлөрдү чакырып бирге иш алып барууну сунуш кылышууда. Норзаблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Ат башы району.